Апасы менен наристени маршрутка сүзүп кеткен видео тарады. 49 февраль күнү болгон. Анда Мерседес үлгүсүндөгү унаа Элебясов көчөсүнөн түндүк тарапты көздөй баратып, Витебский көчөсү менен кесилишкен жерден Toyota унаасы менен сүзүшкөн. Андан соң башкаруусун жоготкон Мерседес жолдон баласын көтөрүп бараткан 34 жаштагы аялды сүзүп кеткен. Эскерте кетсек, Бишкекте 2 унаа сүзүшүп, наристени апасынан ажыраткан аз келгенсип бутунан да айрылды. Бишкек шаарындагы 2 унаа сүзүшүп, алардын бири жолдо баласы менен бараткан аялды сүзүп кетти. Бул тууралуу 2 февралда Бишкек шаарынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда 49 февраль күнү болгон. Анда Мерседес үлгүсүндөгү унаа Элебясов көчөсүнүн түндүк тарапты көздөй баратып, Витебский көчөсү менен кесилишкен жерден Toyota унаасы менен сүзүшкөн. Андан соң башкаруусун жоготкон Мерседес жолдон баласын көтөрүп бараткан 34 жаштагы аялды сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен жабырлануучу алган жаракатынан улам ооруканага жетпей каза болуп, баласы жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Кызды тез жардам менен абдан оор абалда алып келишкен. Ал дароо эле операцияга жаткырылды. Консилиум өткөрүп, баланы сактап калыш үчүн бутун ажыратканга доктурлар мажбур болду деп кабарлашты Саламаттыкты сактоо министрлигинен. Азыр кыз чоң энеси менен реанимация бөлүмүндө жатат. Булак говорит.тв. Я вижу, в дерево прям впечатал ее. Да. Сейф какой-то. Вот видишь, ребенка сейчас достанут. Вот тут. Да, справа.